Assalamu alaikum, Машина Кеч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Адаттагыдай эле өзүбүздүн көрсөтүүлөрүбүздү Ош шаарындагы Жапала Куноо базарынан сиздерге тартуулайбыз. Бүгүн 16 май 2021 жыл. Апта күнгө жекшемби. Аба ырайы ушундай күн чыгып, ысык эле болмокчу. Ошо бир 30 градустун тегерегине чейин жылуу болот. Азыркы сиздерге тартуулай турган бул видеобуз жол жээгинде унааларды камтыйт. Бат эле баштай берели. Анда видеолорубузду ар бирин көрүңүздөр, лайк басып, комментарий калтырганча кеттиңиздер. Мо Нубира 2ден баштай берели. 1999 жылы чыгарылган, объему 1.5, коробка механика. 100 000 сом. Канча деп атасың? 45 000 деп атат экен, могу Тикону. — 1997 жылы чыгарылган. Коробка механикабы? Механика экен. Тез арада сатышым керек деп атат. 90га берем. Так, мына 90 000 бе? Opel. 90га берем. Жок, Astra экен, Opel Astra. Hatchback 1993, объему 1.6. Коробка механика, люк мынаки бүтүн иштей турган экен. 90 000 сомго берип берем деп атат ээси. Жок. Баштап таяр. Только такси классларына шаардын. Так, ушунун жанында бул жакта Audi турат, ушуну көрсөтө берели анда. Көрдүңүздөр, кебиркилер тартпай эле когула деп не болуп калат. 55 000 берем. 1991, объему 2. 55 000 сомбу? Эмне чыгымдары бар? Нелер кылыш керек? Мына шуяга титрейт болду, калган жагы закон. Бир оң жак капталы титрейт экен. Калган жагы жакшы дейт. Мотор коробкасы жакшы дейт. Бул жакта Мерсти канча деп атасыңар? Мерсти канча деп атасыңар? 150 000, Машина Кеч канал. Е-класс 124 кузовта. 1989 жылы чыгарылган, коробка механика. Ушул капталынан эле көрсөтүп коеюн, люк бар экен. Nexia 1 2006, объему 1.6, 160 000 сом. Комплектация 4 айнектен электро көтөрүштө, кондиционер жок. Төрт дөңгөлөө тең, кышкы протекторлары жакшы. Бардык эле унаалардын баасы жазылбайт. 80-90% унаалардын баасы жазылбайт. Мында көрсөтүп да кое берели. Matiz 3 Европа 2006 жылы чыгарылган, коробка механика. 270 000 сом деп атат. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, кондиционер бар, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, корректировка фар, 3 режимде. Nubira 2 2000 жылы чыгарылган, объему 1.5, коробка механика. 100 000 сом айтылыш баасы. Opel Vectra 1993, объему 1.6. 75 000 сомго берип берем деп атат ээси. Mercedes-Benz Vito 1997,
Объемы қанша? 2.9 bu? 2-2. 2-2 2-2 350 миң сомды отады. Дөңгөлөктөрү 4 өтен кышкы, протекторлары жакшы. Да бир арзаныраак Тико. $1996. Телефонуна турабы? Şu telefonlarda eкен 70 миң сом эмес, 50 миң сомдо отат. Айтылыш баасы. Күн ысып кетти. Тезирээк сатайын кетейин деп эле ушин жакындатып айтып атам деп атат ээси. Бул жакта да бир Opel Vectra 1992, объемы 1.8, 55 миң сом, кеми бар. Есім байланыш номері 778 80 00 81. Тико 1996 механика. Механика кен 70 миң сом деп атат, айтылыш баасы. Эми жол жайында көбүнчөсү мына байкаганыңыздардай бюджеттүү унаалар көбүнчөсү турат. Бирок негизги базардын ичиндеги катардан көрө ушул жол жайында бир аз кыйла мындай арзандап да калсаңыздар болот. Volkswagen Golf 3 универсал 1995, объемы 1.8. Коробка механика. Басында жазып коюптур 130 миң сом деп жакшы. 4 дөңгөлөк тең кышкы, протекторлар ушундай жакшы экен. Салонун көрсөтөйлү. Эң жөнөкөй эле комплектацияда экен. Matiz 2 Özbekistan. 2005 125 миң сом. Есім байланыш номер 500 02 83 28. Так, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө. Гидравлика барбы? Бар экен. Кондиционер жок. Opel Omega. Так, люк бар. Салону подлокотник бар экен. 1990, объемы 2, коробка механика 70 миң сом. Жана ушунун жанында Deo Nubira жок. Lanos eкен. Lanos 1 1999, объемы 1.5 100 миң сом. Бул Кореяда комплектация жакшы, ошол эле гидравлика, кондиционер, электро көтөргүчтөр жана электро бүзгүлөр дагы бар. Бунда так, мынабы канча болуп атат? Канча деп атасыз? 170 миң сом. Matiz 2 так, Корея экен, 2003. Так. 4 айнектен электро көтөргүчтө, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, эко кожа отургучу, пробеги 230 миң километрди көрсөтүп атат. Арка тарабынан көрүнүшү. Да, кийинки экинчи унаа ушул эле адамга караштуу. Mercedes-Benz 124 кузовда. Так. Bunun baası kança деп атасыздар? 260 миң. 260 миң. 1994 жылы чыгарылган. Коробка автомат, кыймылдаткычтын көлөмү 2.8. Ээсинин байланыш номерин бирөөсүн 32 да айтып коеюн. 773 15 19 82. Люк бар.
айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, электро күзгүлөр жана арканкы подголовниктерин дагы ошол баскыч аркылуу жаткыруу функциясы дагы бар экен. Nexia 2 2010 объему 1.5 180 000 кеми бар деп атат. Так, эң жөнөкөй эле комплектация экен, а? Гидравлика деле жок. Барбы? Анда минималдуу комплектация. Сигнализация дагы бар мына. Укканыңыздарда. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биринчи алгачкы видеобузда жыйынтыктай берели. Ушул биздин видеолорубузду үзбөстөн акырына чейин көрүп аткан биздин көрүүчүлөргө терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Дагы да ушундай көрө бериңиздер. Лайк басып, комментарий калтырганды дагы унутпай көрүңүздөр. Жаңыдан көрүп аткандар подписаться баскычын басып биздин каналга жазылыңыздар.